Дарбыз бекер болуп атат да азыр. Ит бекер болуп кеттиби? Былтыр эми ушуну 100 сом, 120 сом сатылган да. 100 сом, 120 сом сатылган. Азыр эми ушу 45, ушу жарым пулуна сатып атат да, 50 сом, 45 сом. Кызылжарга келе берсеңиздер болот. О, дыйкан молодец экен деп митип кетесиң да. Мына бисмилла, жарып берейин, а? Буларды бышырып алып эми каяка сатам деп. Каяка сатам деп ойлонуп атабыз да эмичи. Кайдан ал ойлонуп кетип только расход ойлонуп атабыз, расход чыгарып алабыз деп ойлонуп атат. Буну эмнеге иштетишет? Буну бышырып алып жейт да. Бюджеттен чыкты. Күчкө нет, баат түштү. Немелерге кайрылып кетебиз эми чоңдорубузда. Бааны тез арада чечип берип, дыйкандар кичине колдоп, кубаттап койсо жакшы болот эле. Суранып кетебиз. Ушуларды 20 сомдон сатчу. Азыр үчтүгүнө 8 сомдон алат. Азыр бул суу менен гана кармап отур да. Кармашы менен бир жума кайрылган. Андан ашык кармай албайт да. Бул жер Аксы районунун Кызылжар деген айылы. Ушул айылдын тургундары дарбыз коондорун алып келип саткан Кош Шыйпаң деген базар экен бул жер. Алар баалар ит бекер болуп кетти деп нааразы болушууда. Эккен бул жайы менен караган эмгеги талаага кетип, чыгым кетирген чыгымдарыбыз дагы акталбай жатат деп ыйлап турган чагы. Ушул дыйкандардын көйгөйүн азыр жеринен угуп, өздөрү менен сүйлөшүп көрөйүн деп келдик. Бул Кызылжар айылы ары жагы Шамалды сай болуп калат, Шамалды сайдын бери жагы экен. Бул жакта айылдын тургундары жалаң ушундай дарбыз, коон эгип тиричилигин өткөрөт. Ушу эрте менен эрте жетилерде келген. Бир 250 коон алып келдим эле. Азыр бир 23-туктай саттым, азыр майдасы ушу, чоңу ушу 70 сом деп турам. Мына чоңун бир данасынбы? Азыр ушулар 70 сом да негизи. 70 сом деп неме кылып атам. Уштукка 5-6 алгандарга, 3-4төн алгандарга 70 сом менен розница ушундай сатып атам. Анан азыр 45тен сурап атат. Бир 50 уштук түшүн, 40 алганга. Муналар сал мына болсун не болуп калган. Буларды эми 20 сом, 15 сомдончу. Негизи 1 гектар жер экен. Азыр жаңы башталды да. Биринчи жүзүмдө кече 1 квартир саткам 8,5 миңге. Мына экинчи резин. Анан 1 гектар коон экен. 250 миңге расход кылгам. Азыр эми ушу турабыз эми. Былтыркы баа жок. Былтыр эми ушуну 100 сом, 120 сом сатылган да. 100 сом, 120 сом сатылган. Азыр эми ушу 45, ушу жарым пулуна сатып атат да, 50 сом, 45 сом. Анан аларманда сал болуп атат да. Ошо эрте менен кичине келет. Ошо. Канча жылдан бери дыйканчылык кыласыз? Мен муну ушу бийил эктим. Былтыр кызыгып ушу дарбыз коон жакшы кетип анан ушу акелер предлагать этти эле, ушу жакшы киреше табасың деп. Негизи экпегем да, дарбыз эле эккем, анан былтыр баа жакшы болгон бирок негизичи. Анан ошо бийил 1 гектар эгип көрөйүн деп эктим эле. Ошо. Дарбыз кандай болчу эле? Дарбыз эми баалар эми кетип алыптыр эми, бирок сус да, жакшы эмес да. Бир болуп калат, дуу деп, кайра жок болуп калат. Эрте менен эрте жакшы соода болуп, анан абетте бир бираз туруп калат да, түндө кайра кичине тазаланып, ушундай болуп атат да. Баа бир ордунда турбай атат. Бир көтөрүлүп кетет, бир түшүп кетет, өзү да түшүнбөй. Ушундай болуп туруп. Эми бизге жардам болсун. Биз азыр чыкса бүт Кыргызстан көрөт. Анан кийин балким ушундай жакшы коондорду таппай жүргөндөр бардыр. Номериңизди айтып койбойсузбу? Чалышсын, өздөрү түз келип кымбатыраак алаттыр. Номер 72 менен 21 10 70. 21 10 70, э? Макул, биз номериңизди жазып коелу астына дагы. Анан бизден көргөндөр болсо сизден алып калышар, чалышаттыр. Келе берсин, даамы сонун. Даамына сөз жок анан. Кесип да коюп койдуңуз, көрбөйлү даамы кандай? Жеп көргөн мынакей, даамы жакшы. Мына жерде союп берип атам акелерге. Даамы жакшы экен деп эмес. Жеп көргөн мынакей. Даамы сонун экен чындап эле. Эгер ушундай жакшы коондорду алабыз десеңиздер, Кызылжарга келе берсеңиздер болот. Дары кошпойсуздарбы? Баягындай өтө көп химикат, нитраттар жокпу?
Жок, эми буга негизи көң салынат, анан селитра, ушундай өзүнүн дарылар, анан жанагындай чачат турган дарылар бар, куртка, немеге, касалыкка каршычы. Касалыкка сал жакыныраак, өзүнүн жанагындай аппарат менен чачат турган немелери бар. Эми бардык нерсенин өзүнүн түйшүгү бар дегендей. Дарбыз канчадан болуп атат азыр? Дарбыз бекер болуп атат да азыр. Ит бекер болуп кеттиби? Бекер болуп атат. Неге? Эми мындай да. Дыйканчылыкты акташ керек да. Акталбайт да азыр. Эми ушу темпте болсо болбойт да. Арзан болуп атат. Мисалы үчүн ушу дарбыздарды көрсөң килограммына чаксаң деле 15 сом болуп атат. Актабайт да. Өзбекстан дарбыздары кирип арзандап кетти деп атат. Оштуктар келбей атат. Жалалабадтан мурун былтыр жылдары баткендиктер келчү эле. Дыйкандардын абалы аябай мына толуп турат пробка. Биз дагы азыр машинаны койгонго жер таппай айланып кетип атабыз. Катар кирип. Ошол. Аларман көп болсо мынтип көпкө турбайт беле? Ооба, тез-тезден шырылдап кетип турмак да. Арзан болсо дагы ошол арзан ценасынан эми кетип турса жакшы да, ага да жакшы кетпей калып атат. Полялар да бушып өтүп кетип атат. Неме, жемиш. Дыйкандар күйдүбү быйыл? Эми муну азыркы малга чыккандар, күйгөндөр болуп атат. Эми күйбөсө да чыгымын сорго актайт да. Пайдасы жок. Мынакей бышып аткан мына ушундай меме кылып тегиз бышып аткан убагы. Азыр буларды бышырып алып эми каяка сатам деп. Каяка сатам деп ойлонуп атабыз да эмичи. Клиент мурункудай келбей атат. Мынакей. Биз майдасын башка жака сатсак да мондай чоңдорду биз Россияга айдайбыз деген түр бар да, ой бар мынакей. 4 кг, 5 кгтерди тияк айдайбыз деген. А майдасын ушундай Арслановтарга эз алып кетип аткандар алып кетет. Мондай нерсени мамлекетти жеткизген адам сүйүнөт да. Абадан курсант болобуз. Мына дагы дарбыздар бышып калды. Дарбызды көрөм десес, мынакей элдер ойлойт экен, дары салат экен. Дарыны биз химиканы аз салабыз да, селитралардычы. Себеби жалан эле көң салабыз да. Уйдун малларын алып келипчи. Расход ошак болот, соляркабыз кымбат. Алып келип салабыз, адамыбыз 1300 чейин иштетебиз. Адам жетишпей калат айылдачы. Алып келип иштеткизип, аларга бергенде да ыраазы болгон дейбиз. Мынакей коондор бышып калды, азыр каяка апарып сатышты билбей калдык да. Ушу өкмөт мына бизде Кыргызстанда дарбыз чыгып атыптыр деп туруп, ушуну чек араны жаап койсо болот эле да. Кой. Жок, болбосо эми сөзсүз эле чек араны жабуу эмес, Россияга экспортко чыгарганга жардам берсе болот да. Россияга оптом алып кетсе, мынакей могу коон Россияга жетет аткан коон да. Себеби бунун пөчөгү калың болот да. Биз ошол үчүн интересинде кылып туруп бул урукту биз кымбат алдырдык. Бул урук 6000ден түшкөн. Пачкасы. Ушугачы бир пачкасына канча? Бир пачкасында 1000 эле уштук болот. А бизге неке эгиш үчүн 10 пачка сатып алабыз. Кышын менен ушуну чоңойткузуп, мынакей ушул даражага алып келдик да, мынакей 93 күн болду кулакка азачы. 93 күн болсо 2 күнөйүн үзөмүн. Себеби могуну, мына бисмилла. Мына. Могуну агарган себеби, мынакей агарды да. Могу жага. Бул жакшы бышканы да. Мисалы үчүн сен да алсаң дарбызды. Дыйкан молодец экен деп митип кетесиң да. Мына бисмилла, жарып берейин, а? Ана. Мына кып-кызыл. Жарып мынакей жеге мына бисмилла. Кеге. Жакшы бышканы ушул. Мынакей ичиң мында кып-кызыл бышат да. Мына бисмилла. Шириндиги ушундай болуш керек да. Даамы жакшы экен чындап эле. Шириндиги ушундай болсо, балдарын алса дагы нааразы болбой кетет да. Жакшы кетет дарбыздарчы.
кайра келе берсин дейбиз да, кайра келе берсин дейбиз. Ооба, Шекердей болуп калат да. ушул жака келип алып кетсеңиздер болот экен. Даамы, башкасы чынында эле жакшы экен. Бул эч эмес, дарбызды биз неме кылбайбыз. Ушуну мээнет кылып чоңойтобуз. Баардыгыбызга шүгүр дейбиз да. Канча жылдан бери дарбыз коон эгесиз? Мен коонду быйыл баштадым кулакка аза. Дарбыздычы? Дарбызды 5 жылдан баштап экем. Россиянда иштеп келдик. Ош Бишкектин жолуна да каттадык. Таксист болуп. Таксист болуп. Күндүз түндү уйкуна калып, анан тынч экен да. Россияда канча иштедиңиз? Россияда 1 жыл ашык жүрдүм. Ар кимдин колунда жаман көрүнгөнчө ушул жерде деп туруп ушу балдардын пешенене, апамдын пешенене деп эле келип алдым. Бузу дарбыздан жарып берейин, клиенттер көрсүн. Анча-амчасы жетиган болсо, алатан болсо келе берсин мынакей. Кеңири деңиз. Кеңири. Сиз да номериңизди айтып койбойсузбу? Кантип Мен байланыштуу? номерим байланышса 78 42 42 41. 0778 42 42 41. Жапар атым. Дарбыз коон керек болсо биздин Жапар агабызга келе бериңиздер. Кенен экен 6 гектар жеринде бышып жаттыр дарбыз коондор. Мынондан кымбатыраак алам, дыйкандын мээнети, мен өзүм дагы алыс калып кетем дегендер болсо, келиңиздер. Анда жок дегенде биз ушул агаларыбызга, дыйкандарга жардам береличи. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бизди мына Кыргызстандан көп адам көрөт. Биздин жардамыбыз болсун, Келип дарбыз десе дарбыз, коон десе коонун келип мына салып беребиз. Кайсы клиент болсо перегуз кылып берсе, перегуз кылдырып беребиз. Клиент да сүйүнүп кетет, биз да сүйүнүп кетебиз. Бул дүмбүл деп коет, Дүмбүл. Буну эмнеге иштетишет? Муну бышырып алып жейт да. Адамдар жейт. Бул орустар айтмакчы, кукуруза дейт. Кукуруза жана көлдүн боюнда аябай сатат эмес беле? Жакшы Жаткан жолдордо. Көлдө сатат бышырышып алып. Дүмбүлдөр арзан, дарбыз коондордун баары арзандап кетти. Өзбекстан чек-аралар бүт ачылганына байланыштуу. Тажикстан алардын дарбыздары эрте чыгат биздикине караганда. Биздики алардын климатына караганда 15 күн аркада да. Анан биздики баягы көп эгет. Эми ызык жер да бер. Бардык жерден ысык жер. Дарбызыбыз тез пушат. Элдин баары бердегилер бүт ушу дыйканчылык менен, дарбыз коон менен тирилигибиз ошо. Сиз канча жерге эктиңиз эле? Биз 50 сотукта эккенбиз. Будан башка дагы коон дарбыздарыбыз бар. Мурда канчадан сатып жүрөңүздөр ушуларды? Мурда ушуларды 20 сомдон сатчу элек. Азыр үчтүгүнө 8 сомдон айланып атат. Бир кабы 1,5 миң сом, 2 миң сом болчу эле. Азыр 400 сом болот. Мунун уругу эле өзү бир пачкасы 5-6 миң. Дәри салабыз, жардамчы салабыз. Үзүп үскөндө да жардамчы жүктөп чыгып машинага беребиз. Түшүгү көп да. Мындай карасаң Түйшүгү көп, акчасы аз. Акчасы аз. Актабай атат да. Дыйканчылык кылганын эле биле жок болуп атат. Номериңизди айтып койбойсузбу анда? Сизге чалышсын, келишсин, жакын ортодогулар, кымбатыраак алам. Балким алыстагылар билбей аткандыр бул жакта сатылып атканын. 0777 50 40 40. Келе берсе болот сизге, Келе берсе болот. Дарбыз бар, коон бар. Коондор бар. Мына ушул жер базары, дарбыз базары. Бизге бияктан тияк барып жолго сатканда бөлөк адам болуп калат да. Орун табыш, аны сатыш, клиент издеш оор болгондуктан ушул жерден чакаңды башты эле да. Мындайча айтканда алып барыш, чыгашасы бүткө болбосун ушинтип алат. Сатып ала турган адамдар ар жактан издебей ушул жерге келип алып кете берет экен да. Дыйкандар ушул жерге келет. Дыйкандар ушул жерге келет. Эң арзан дүмбалар ушул жерде болот. Жакшы, рахмат. 50 сом 60 сом. Үчтүгү? Азыр кече алып келебиз. Кече адетте алып келебиз. Ошо бүгүн акыры калды да. Бир күн ашып калыптыр да турган. Бир күн ашып калды. Эмнеден болуп атат эми арзан болуп кетиши, өтпөй турушу бунун? Өзбекстандан көп кирип атат эко. Көп дарбыз коон. Ошого ал жактан клиент келбей атат да азыр бизгечи. Азыр Жалал Абадтын ичиндеги эле клиенттер келишип атат да. Өзүбүздүн райондогу, кошуна райондогу мисалы. Нокен базар коргондон эле клиент келип атат, алыс жактан келбей атат да.
мурда базарга алып киришибиз менен көп турбайт элек да, аш барса 1-2 саатта сатылып кетчү да. Азыр суткалап туруп калып атабыз да бул жердечи. Эми эмгегиңиздерге күйүп атыпсыздар бир жылдык. Азыр расходду ойлонуп атабыз, расходду чыгарып алабызбы деген ой болуп атат да. Пайда көрүш эмес, расход акталбай атабы. Пайданы го али ойлоно элекпиз, только расходду ойлонуп атабыз, расходду чыгара алабызбы деген ой болуп атат да быйыл. Анда эрте жаздан бери бекер иштеген болуп каласыздарбы? Быйыл ошондой болуп атат. Жылдагыдай эмес да, быйыл өтө кымбатчылык да. Дары, жер айдоо, баардык нерсе кымбат болуп атат да. Былтыркыдан анча кымбат да. Мындай болот, баардык нерсе чыгымдары кымбат, сатканга келгенде арзан. Арзан болуп кетип атат да. Ушундай болуп атат. Эми эмне кылыш керек? Кандай деп ойлойсуз буну? Бийлик өкүлдөрү буну чече алабы же? Эми билбейм, өйдөдөн контроль кылып эле, ошо чек арадан көзөмөл кылбаса эле, а то биздики мынтип сатылбай туруп калат го. Кошуна мамлекеттер менен биздики тең ата эме кыла албайт да. Бирдей ценада жүрбөйт да, потому что бизде кымбат көп нерсечи. Баа кымбат. Адам иштеткен кымбат, трактор иштеткенибиз деле кымбат. Мисалы, жер айдоону быйыл биз 5000ден, кымбаты 7000ден айдатып аттык да, 1 гектарынчы. Аларда ошо жарым пулун айдалат ошо жердичи. Биз 1 гектарды 5000 айдасак, аякта 2,5 айдатып аттыр, мен уктум да. Мисалы, биз 1200 сомго бир адам иштетсек, аларда ошонун жарым акчасын иштешет да. Ошондой эле. Бул сиздердин коондордун сапаттары кандай? Жакшыбы? Дары кошулбайбы? Эми Өзбекстандыкына караганда нитрат аз да бизде анчачы. Бизде основном баягы биогомус, ошол нерселер иштешет да, баягы дары кымбат биздечи. Ошол. Канчадан бери иштейсиз дыйканчылык менен? Быйыл 3-жыл. Быйыл ошо акыры токтотуп окшойбуз го, быйылдан кийин башка эле иш кылат окшойбуз. Дыйканчылыктан пайда болбойт дейсизби, мындай сена болсочу? Нарком былтыр эккен, быйыл экпедим. Быйыл дүмүл эктим, Кудайга шүгүр саттым. Мына азыр дарыктар бекер болуп кетти. Анткени Өзбекстан ачылды. Неме ачылды? Им мына ошо Өзбекстан жабыш керек. Болду, ошо биздин дарыбыз мемелер кичине элдер алат да. Сиз дүмүлдү нормально сатып калсаңыз, сизден бөлөк сата албагандар бар да. Жок, ошо сата албагандар бар да, ошону айтып атам мен нердеги. Мына эмнеде турат го, эл журт. Мына Өзбекстандыкы чыкты. Биздики резко баа түштү. Негизи былтыркыга салыштырмалуу быйыл өтө арзан. Өтө арзан. Мисалы 200-300 дарбыздын 6000-7000ге сатып атасың. Мисалы бир 3-4 кап дар ала турган болсоң, буга сала турган. Анын бир 5-10 миңдин башын жейт да. Эми мындай карап келгенде, буга кылган расходуң менен келген прибылың уже бири-бирине туура келбей калып атат да. Эми могу мисалы могу эле дарбыз азыр бышып турду да, буну үзүш керек ужачы. Дагы бир аз тура турган болсо, бунун ичи түшүп калат да. Бекер дыйкан кыйналат ортодочу, сата албай. Көтөрсөк, ушундай дарбыз экен. Азыр буну суу менен гана кармап атыр да. Кармашы мүмкүн какой-то бир жума гана. Андан ашык кармай албайт да уже. Дальше уже ичи түшүп калат. Ошон үчүн ушу сенаны бир жансыз кылып чечип берди бизге. Себеби ошо дыйкандагы ушул кылган мээнетине жараша өзүнүн үзүрүн көрүп, бала чакасы менен кыла турган иштерине иштетип, эми бардыгынын үмүтү ушуда да. Жайы менен тытынат, анан эртең сатканга келгенде ушинтип эле арзан болупчу. Көптөгөн элибиз ушул дыйканчылык менен алектенет. Дүмбүл эгет, арбуз эгет, кон эгет, помидор, болгарский, капуста бүт бардыгын эгет. Сатканга келгенде ушул дарбыздыкы, кондуку арзандап эле Өзбекстандыкка кирип кетти, анан башка жактан кирип кетти. Өзүбүздүкүн киргизбей атыптыр. Бишкекте пробка болуп туруптур, ана чыгартырыптыр, миттиптир деген темаларды угуп атабыз, точно көргөн жокпуз. Бирок ошого окшогон нерселерди чечип берип, өзүбүздүн продукцияны өзүбүзгө эле конкретно кылып сеназын коюп берип, чтобы дыйкандар дагы, алармандар дагы, сатармандар дагы ошто пайдасын көрө турган кылып чечип берсе, анда баарына эле жакшы болот го дейм да. Чын-чынын айткандачы. Дарбыздын мээнети кандай? Качан эгип баштайсыздар бул дарбыздарды? Эми буну эгерде бир ай алдын даярданасың, үйдө көчөт кыласың. Анан уже бунун иши башталганда эле расход башталат. Алып келесиң, көчөт кыласың, анан көчөттү поляга эгесиң, полядан кийин ар бирин ушул дарбыз мисалы ушеге бир 6000, 7000 көчөт кеткен болсо, ошо 7000 көчөттүн ар бири колдон бир 20 жол өтөт да. 20 жол колдон өтөт, анан бул бышат да. Ансыз уже мына бардыгын подряд бир өткөргөнгө вообще вариант жок да. Ар бирин тарайсың, ар бирин түстөйсүң, дарыл чачасың, касал түшүп кетпеди деп карайсың, суудан калып калбасын деп кечинде келип суу коесуң, күндүз келип суу коесуң. В общем, кылган иш ушу да.
айылдары. Аны бардыгыбыз эле прекрасно билебиз, түшүнөбүз. Анан түшүнүп туруп, көрүп туруп деле кайдыгер карап, булар сүйлөй берет деп кайдыгер карап койбойсуздар эми, конечно. Чечип берсеңиздер жакшы болот иншалла. Кайсы айдан башталат дарбызга даярдык? Кышта Февралдын аягы, мартта уже. Ооба. Февралда баштайт да. Ооба, февралда уже башталат да конкретно. Февралдан баштап тытынат. Көң растамай. Заготовка полный. Көбү дарыга кызыкпай калып, жаран көңгө салып атат да азыр. Көң менен болот. Себеби бул жактын дарбыздары даже Россияга чейин барып атпайбы? Россияда жегендер делечи айтып атат да даамы жакшы экен, сонун экен депчи. Себеби көргөнбүз да, жанагынтип тигери болуп текшерип, анан мында дары көп экен, мында дары аз экен депчи. Андай нерсе жок да. Если болсо өзүбүздө деле болмок да, что ушул отравление болуп туруп, ушул митиптер, тигинтиптер дегенчи. Өзүбүз бышырганды өзүбүз эле жеп атпайлы кайра элечи. бул көпчүлүгү баандай көң, кык, баандай биогумус колдонгонго өтө баштадыбы? Ооба. Муну акыркы 3 жыл, 4 жылдан бери ошол нерсени көп колдонуп атты элдер азыр массовый. Чын карап келгенде. Өзүңүз канча дарбыз, канча коон, канча жерге эктиңиз эле быйыл? Быйыл 2 гектар дарбыз эккем. 2 гектар. Бирок быш элек. Да бир 10 күндүн ичинде бышат да. Эми бирок сена мындай болсо кандай болот билбейм бирокчу. Себеби ортодо эми Кудайдын күнү ортодо бурчак урду, 2 сыйра эктик да. Двойной расход болду. Ортодо эмне урду дейсиз? Бурчак. Жана мөндүрбү? Мөндүр. Мөндүр жаап калып кайра баштан эктиңиз беле? Эгип бүткөн күнү мөндүр жаады. Анан эртеси дагы көчөт сатып алып кайра башынан эктик. 2 түшүпсүз. 2 жолу болду. Эми буйруза бардык нерсе Кудай таламан эми. Сена жакшы болуп берсе экен, жакшы сатып алсак экен, керектүү нерсеге иштетсек экен деп эле ушул отурабыз. Азыр ушундай баа болуп тура берсе, мисалы үчүн килограммы канчага айланып атат? 1 килограмм дарбыз? Ошондо 1 килограмм дарбыз мисалы азыр бир портерге 220-215 дарбыз баткан болсо, ошол 20 миңден, 21 миңден кетип атат да. Эми ошо жакшысы, мындай чоңу. Бирок чоң десең, майдасы вообще арзан кетип атыр да. 5000 сомго кетип атыр да. Мисалы 300 дарбыздын 5000 сом. 300 дарбыз 1 тоннасы бир ошондо бир 7-8-10 сомго жетпеген эле айланып калып атабы? Жетпейт да, вообще эле аз. 10 сомго да жетпей калып атабы 1 килограмм. Азыр мисалы дарынын, мисалы буга кетүүчү дарыны алсаң, 1 мешогун алсаң, 2000 сом, 2500 сом акча болот да. Ошондо 2 кап дары алсаң, 10 000 сом акча болот да. 5 000 сом акча болот. 4 кап алсаң 10 000 сом акча болот экен да. Дарынын килограммы азыр 54дөн, 53дөн ар кандай. Ошондо азыр кеткен расходуңарды да актата албай каласыңарбы? Сена ушул болсо анда актабайт да. Себеби аяктан техникага жүктөп келесиң, балдарды апарып жүктөтөсүң, бу жерден түшүртөсүң, бу жерден базарга бересиң, кирип чыкканыңа бересиң. В общем, актабайт если ушул сенада кеткен болсо. Чыгым көп да. Эми буга эккенден январь, февральдан баштап уже заготовкага баштайт. Көңүн элемей, көң алып келмей, биягумусты да растамай, эми парник кылып туруп, эми суу күн суук болот го февральдын акырында. Растап ичине отопление кылып, ичине клёка отургузуп, урукту эгип, уруктун өзү эң кымбаты 5 сом, 4 сомдон болот. Кымбат уруктар бар да. 5 сом, 4 сом эмне бир даанасыбы? Бир даанасы кымбат урукта болот да. Аны алып келип отургузуп, аны чыгарып, анан кийин поляга бирден алып келип, бирден ямка кылып, ага отургузуп, аны ороп топурак менен, жардамчы менен болот бардыгы. Расход өтө көп буну эсептесечи. Бул жакта айыл тургундардын эң негизги киреше булагы ушул дарбыз коон, дыйканчылык. Ушу менен неме кылат, эми мал келип болот, эми ал эми жайлаба кетет. Ушул менен бала чака багат. Ушу менен бакмайт. Ушул менен тамак ашын алат, кышкы. Бардыгы ушу дыйканчылыкта да. Буну эми 1 жылдык сезон күйүп кетсе, бул Кызыл Жар айылында быйыл маанай жок экен да. Ошондой болот эми өстүрүп карап, бапестеп неме кылгандан баа болбосо анан жакшы болбой калат да, маанай деле чөгөт баардык жагынан. Ошондой болот дегени да ошондон деңиз. Ооба. Ошого биз эми жогоркудагы немелерге кайрылып кетебиз эми чоңдорубузга. Бааны тез арада чечип берип, дыйкандарды кичине колдоп, кубаттап койсо жакшы болот эле. Суранып кетебиз. Ушу жер меники да. Канча гектар? Бер общий 4 гектардан ашык да.
Чыгашабыз ошончолук көп. Соляркабыз кымбат болуп атат да. Соляркабызчы. Өкмөт мындай солярка арзан келди деп туруп, тиякты депутаттар айтат, чоңдорчу. Соседачы. А бизге келбейт булчу. Баткенге, Ошко кетет да. Биз Аксыж деген мындай Кызыл Жар бир тупикке такалып калдык да. Депутаттар мындай бизди карабай калды да. Базар Бизде- баасында эле сатып аласыз. Базардын баасынан биз сатып алабыз да. Ошол үчүн элдер кредит алат экен да. Биздин үйдөгүлөр кредит алдыртпайт да, менин үйүмдөгүлөрчү. Менин үйүмдөгүлөр намаз окуйт да. Харам болот дейт да. Анан бир дос балдар да Москвада иштеп аткан, эжелери Москвада иштеп аткан болсо, ошолордон алып туруп трактористтерге бышкычылыкка жазып турга дейбиз. Алар жазып турат. Аяктан ынтымагыбыз бар да. Анан ушу дарбыз, коондор саткандан кийин баардыгын беребиз да. Өзүнөчү. Канча фермер, бул канча дарбыз, канча коон бу? Бул азыр коондон бир гектар коон эккен. Калган дарбыз кылган. Бир гектар коонду мен кошуналар кой былтыр жакшы болду дегенден мен бир интересный кылып өгүп бердим. Мындай интересный кылып киреше жакшы болот дегенденчи. Анан коонду бүттүгүл айтат экен да Өзбекстандан келип атат. Бул натуральный өз бышырып аппарат жактардан сал кыйналып, эттеп карсы калып, ушинтип нерсе сатып, барып алып атабыз да. Yani biz siyahtan ушуну караштырып, өйдакта кеңештерчи, мынакей. Бисмилля. На. Коом мынакей. Сонун азыр. Азыр ушуну неге коюп коебуз мынакей. Ушинтип клиенттерге үзүп беребиз да. Клиенттерге үзүп беребиз. Анан кайра баргандан кийин могу коомдагы мынакей бышып калган мына. Бисмилля мына. Мынакей. Коом бышып калган да. Ушу коон былтыр 130 сом болгон болсо, бизге азыр 50 сомдон сурап атат да. Арзан сурап атат. Себеби Өзбекстанда бүттүк нерсени алып чыгып атат. Кыргызстанда бүттүк нерсе чыкты азырчы. Дарбыз десе дарбызы чыкты, коон десе коону чыкты, помидор десе помидор чыкты. Биздики эч эме эл карабай атат да. Мисалы үчүн мен өзүм Кыргызстанданмын да, мен кыргызмын. Мен өзбек эмесмин. Мен мисалы үчүн Кыргызстандын дарбызын Москвада да жеңип бар да. Москвадагылар чалат, эмне болду бул дейт да. Ушундай болуп атат, дарбыз ценасы түшүп атат, Өзбекстанга сүрүп атпыз. Кандай сонун дейт да, биздин өзүнүн дарбыз дейт. А булар ак үйдө отурушуп алып, эчтекен карабайт да. Каяктагы нерсе өздөрүнүн чөнтөгүнө ойлошот да, бизди ойлобойт. Ошондо сиздер эмне кылыш керек? Буну сиздер баа көтөрүш үчүн. Баа көтөрүш үчүн Өзбекстан чек-арасын жабыш керек. Биздин өзүбүздөн чыкканды өзүнүн Кыргызстанга жеткизиш керекпиз. Болбосо башка мамлекетке Россияга уруш керекпиз. Жок, бул Россияга экспорт маселесине да бир аз жардамдашсын деген. Жардамдашсын дегенибиз да. Булчу. Анан кийин баардыгыбыз эле ушундай келгенде ушу дыйканчылык убагыбызда ошого депутаттар бизге кичине жардам берип, соляркасына жардам берип, мындай кылчу элдергечи, мынакей мынча июлда бересиңер деп бизге жардам кылса, азоттордон бизге берсе, пайлилерден ушундайларды алып келип берсе, анда биз сонун алат элек да. Болбосо бирөөнүн колуна тийип туруп көтөрүлүп кетет да бизге ошочу. Промой фирма бизге өзү алып келип берсин, 1 тоннозу 2 тоннозу да базабыз биз өзүчү. Дыйкандарга арзан жеңилдетилген акциялар берилет. Ал бизге келбейт ал. Андайлар жетпейби сиздерге? Бизге жетпейт. Айтып атпаймынбы, биздики бир тупикте калып кеткенбиз да. Аксычы. Ал Ошко кетет, ошоктогу Баткендер кетет. Кызыл Жарды карабайт. Өзбекстан дарбызы, кам дарбыз, себеби розырак дарбыз аяктан үзүшөт да. Розырак дарбыз Бишкекке барганча ичинден барып бышып калат да. Ушул жерде натуральный бышып калган дарбыздарды клиенттер келип алып кетип атат да. Арзан да. Биздин расходторубуз чыкпай калат экен. Расходуңуз канча болду эле? Менин расходум ушеге азыр 1,5 миллион өтүп кетти. Эми буны сатсаңыз чыгып калабы? Эгер мына конуңуз 50 сом болуп атса.
эми чыгып калат деп кулакка калса нет кылып атабыз. Жакшы жакын ойлосо чыгат. Эми чыкпаса дагы кетебиз да Россияга, Америкага кетебиз да. Анан барып алып турган биздин кыргыздар Америкада жүрүп, биякта жүрүп. Ушинтип чын биз ошого бир 200 000 пайда көрүп калсак, кышы менен балдарыбыз менен жегенибизди каалайбыз да. Биз аяка барышыбыздын кереги жок да. Ушул жерде балдардын пешенесинде отурган жакшы көрөбүз. Мамлекеттик саясатта ошондой болуп атпайбы азыр? Биздин элдер ошо региондо өзү менен өзү камыр жумур болуп өнүксүн, ошолорду колдойлу, чет өлкөгө чыкпагыла, бизде дагы жумуш орундар түзүлүп атат. Өзүңөр айылыңарда өскүлө, иштегиле, жумуш берели деп атат, бирок ушундай өзүңүздөр иштеп, дыйканчылык кылып, анан аягына пайда көрө турган жерге келгенде бир аз көмөктөшүп койсо бул маселеге. Сиздерге дагы стимул болот. Кийинки жылы дагы азыр өзүңүз айткандай Россияга кетем дебей, дагы эгип, дагы кошобуз да. Кошуп, бул жакта канчалаган жерди өздөштүрүп, дагы он жакта 2 гектар жер бар. Булдан бөлөк. Аяка насос менен тартып, казып, чыгып, капелин кылып, сугарып, дарбыз кылып атабыз. Сиз аябай катуу киришкен экенсиз. Баягы себеби мен өлкөлөрүм бүттүгү Россияда иштейт да. Мен ушу орустарга кыйналбай, иштебей, ушул жерге ушуну кылып койсом, канча деген эл менин колумда күнүндө иштейт да. 1200 сом деген продукт кылып келет да. Күнүнө 1200 төлөйт. Күнүнө 1200 төгөм, 1300 адам жетпей калса 1300 берип коем, 100 сомдон кошупчу. Анан ошо элдер сүйүнүп келет балдарындачы. Кечинде рахмат, дарбызыңыздан берекесин табызын деп бардыгы аялдар болобу, эркек болобу ыраазы болуп кетишет. Ушуга чейин эле иштеткип жүрөбүз. Себеби могу кулянканы көбү айтат экен, бул эмнеге мындай болду дейт. Бул кулянканын себеби мен айтып коеюн. Бул кулянканы жапкан себеби бул чөп чыгып кетпесин дегенибиз да. Чөп чыгып кеткен болсо дарбызды өлтүрөт да. Суу чагып коет, башка болот. Ошон үчүн онда айге таптаза туруш керек да, мынакей. Мына, айге таза туруш керек, мына карасаңыз. Мынакей. Айге таза туруш керек. Суу кетип атса дагы мынтип базып кетип атып көрөсүз. Жакшы кетип атыптыр. Керкелер чөп бастырып алат, ал болбой калат дарбызчы. Ас болуп калат, түшүнбөйчү. Биз ошон үчүн суу чактырып. Мына кондор мына патра бышып туруп го. Үзүңүз деп атпайбы? Булар менен кайдимкеде жаш балдар сүйлөшкөндө сүйлөшөм да. Жаш балдар менен сүйлөшкөндө сүйлөшөм. Себеби келип полягын мында карайм. Поляктерчи тип карайм. Бул оруп атабы, оруп атабы? Кичине оруп атты. Өткөндө бир Кудай сактады, чабалган ушундайдан келди. Катуу шамалы болуп, кичине ошо заказын тийгизип кетти ушуларгачы. Мынакей. Чагылгандан да ушундай болду, э? Могу чалгандан жанагы бурчак мөндүрдө тийип могу саргайып кетти, караңыз. Бул мөндүр жааса дагы талкалап кетеби жок? Ой, эчтеке калбай калат. Кудайлап турдук да. Күндүз түндө уктубайбыз, ушул карап отурабыз. Ким алып калат депчи. Могу дарбыз бышты да, кулакка алсачы. Бул дарбыздын тандап алыш керек дейт го. Жакшысын кантип тандаса болот, жакшы бышканын? 100% бардыгы бышкан. Жок, негизи базардагыларга эми сиз адис катары сунуштап койбойсуз. Базарда турганда, мисалы үчүн шаардан дарбыз көрүп тандап алат го. Кандайын алса, ичи кызыл жакшы чыгат. Могу кыпкызыл чыгат. Бул эмнесинен байкаш керек? Бул кыпкызыл чыгат. Могу дарбызды мен көрсөтүп коеюн, э? Могу дарбыз рози. Бишелек могу дарбыз, мынакей. Жашыл болуп, жакшы моус агарбай турган. Жок, агарбаган, бул бишелек. Булга бар. Бунусу мынакей агарып калган, мынакей. Мына. Агарып калган. Бул жакшы. Бул зор. Бул рози бар. Чоңойткан түрү бар бунун. Бүттүк ошо агаргандар. Мына бышты да. Келип дарбыз десе дарбыз, коон десе коонун келип мына салып беребиз. Кайсы клиент болсо перегуз кылып берсе, перегуз кылдырып беребиз. Клиент да сүйүнүп кетет, биз да сүйүнүп кетебиз.